сделаем. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас наша пятница, здоровая пятница, и мы сегодня говорим о здоровье, и сегодня мы поговорим о мега важной теме, ну просто теме, которая касается абсолютно всех. Это о глистах. Есть они, нет они, надо проходить эту противопаразитарку, не надо проходить противопаразитарку, кому и как ее надо пройти, и почему люди все-таки проходят противопаразитарные программы. И я передаю слово человеку, который точно это ее точная специализация, которая прошла уже Крым, Рым и все эти моменты с глистами. Итак, специалист в своем деле. Итак, встречайте Дарика Байкачкорова. Итак, Дарика, передаю слово по очень важной теме. Ждем ваше мнение. Да. Я буду говорить на кыргызском, Татьяна Анатольевна. Саламатсыңар, кутман кечиңер менен. Бүгүн биз ошол мите курттар жөнүндө ошо сүйлөшөлү дедик да. Эмне себептен биздин Кыргызстанда мите курттарды ушундай программа өтүшүбүз керек. Мен негизи мите курттар менен иштегениме 2009 бери ошо тыгыз иштеп келатам да. Анткени ошол мен өзүмдүн баламда ушундай аябай проблема болгондуктан ошо паразитолог врач менен тыгыз иштедим эле. Андан кийин ал врач биздин жерден кеткенден кийин өзүмчө изденип, анан дайыма ошол эменен мите курттарга каршы программаларды колдонуп келдим да, башка көптөгөн компаниялардан. Андан тышкары өзүм дагы ошол мите курттарга каршы ар кандай чөптөрдүн ошол кошулмаларын колдонуп ошентип келгем да. Анан Арал клуб компаниясына келгенде бул жерден дагы мени аябай кызыктырганы ошол мите курттарга каршы болгон программа болду да. Себеби биздин жер канча процент мындай аябай жогору да проценти башка жерлерге караганда деп ойлойм. Себеби биз азыр Татьяна Анатольевна айткандай, биз ушундай айыл жергесинде жашайбыз, мал менен тыгыз байланышта жашайбыз. Андан тышкары 2023-жылы бооз келип Кыргызстанды текшергенде биздеги болгон ар кандай көйгөйлөр ден соолук менен байланыштуу. Бул ошол мите курттардын айынан деп далилденген. Анткени жер кыртышы ошондой эле биз иче турган таза суу баардыгы тең ошол мите курттар менен мите курттар бар экен да. Жер кыртышында дагы, анан биз ичкен таза сууда дагы, ичкен суубузда да бар экен да. Анткени биз мал менен тыгыз жашайбыз да, айыл жергеси көбүнчөсү болгон үчүнчү. Анан ушундай бизде моундай программа бар. Бул Карал клуб компанияда. Бул экинчи программа болуп эсептелет жана 90 күндүк ден соолук концепциясынын экинчи программасы. Бул мите курттарга каршы деп айтылат ушул программанычы. Анан бул жерде бул кичинекейи, андан тышкары мына чоң бар, бул 2 айлыгы. Мунун курамында ошо болгон мите курттарга мындай адамзатты жабыркаган мите курттардын баардыгына каршы кеткен жана ачуу чөптөрдүн мындай жыйындылары да аябай жакшы таасир этет. Мындан көптөгөн биз эмелерди көрдүк, ошол результаттарынчы. Анан азыр ошол жөнүндө кыздар силер дагы бир аз айтып берсеңер, Мына бул жерде Айза да бар, специалист. Айза да бир аз ошол жөнүндө, мите курттар жөнүндө сен дагы айтып кетпесиңби оюңду? Айза да. Айза да сүйлөй аласыңбы? Мен тиги сенин эмеңди укпай калдым. Сообщениеңдичи. Сен телефон 2 мүнөт. Саламатсыңарбы? Кандайсыздар, жакшы турасыздарбы? Ооба, бүгүн аябай жакшы тема жөнүндө сүйлөшө турган болуп атабыз. Азыр бул мите курттар жөнүндө. Чын эле Дарика эже жана сиз айткандай, мите курттар көп оорулардын себеби болот да. Аны мен эми өзүм врач лаборант болгондуктан мен аны күнүгө жумуштан көрөмүн да. Биз ошо именно мите курттар лямбли, аскарида, таксакара деген анализдерди жасаганда лямблини ала турган болсок 80% чыкчу да. Эгерде 100 адам тапшырса, ошонун 80-нен сөзсүз түрдө лямбли чыкчу. Анан азыр болсо балдарды дагы
бир жылда бир жолу мектептен санэпидемстанция менен чогуу ошо калын же соскоп алып ошо мите курттарга текшерет. Ошондо дагы аябай көп чоң пайыз ошондо былтыр эмес мурдагы жылы бир эле мектепте алып текшергенде 50%дан көп баладан аскарида чыккан. Эми элестеткиле, алар деген чогуу мектепте чогуу отурушат, анан кийин бир эле суу ичет, допустим, бир нерсени чогуу жешет. Ошентип эле бул аябай мындай тез жуга турган оорулардын эмеси, мындай мите курттар да бири-бирине тез жугат да. Ошондой эле лямбли дагы аябай тез жугат. Анан аларды дагы анализден эгерде айта турган болсок, бул кан аркылуу билинет, анан кал аркылуу да. Заңды тапшырыш керек. Бирок заң тапшырганда аны 3 жолу тапшырыш керек. Мындай жылуу кылып алып барыш керек, чтобы ал ошол жерден чыгыш үчүнчү. Анткени муздакта турганда дагы анын жумурткалары, ошо мите курттардын жумурткалары өлүп калат да, көрүнбөй калат да аларчы. Андан тышкары азыр не болуп калды? Кечиресиңер. Так, андан тышкары общий анализ, жанагы общий анализ кровь деп коет, развернутый общий анализ кровьту текшергенде дагы эзонофил деген клеткалар бар. Алар именно ошо мите курттар бар болгондо мындай организмге көп бөлүп чыгарылат да эзонофилдер. Ошол эзонофилдин санынан дагы билсек болот, ошол курттар бар экендигин. Алар мите курттар аллергияны алып келет, мите курттар ичти көптүрөт, баланы аябай мындай тынчы жок кылат, же болбосо гиперактивный кылат. Ошондой эле тамак сиңирүүсү дагы бузулат баланын. Баланын эле эмес, чоң кишиники дагы да. Уйкусу дагы кээ бирде, себеби түнкүсүн мите курт түнкүсүн жумурткаларын чачат да. Мисалы үчүн аскарида мындай бир взрослый особь бир түндө 200 миңге чейин жумуртка чачат. Анан кийин бир күндө ошондой таксокаран же аскариданын мындай бир эле бирөөсү эле, бир мындай самкасы 40 миллилитр канга 40 миллилитрге чейин кан ичет да. Ошон үчүн сөзсүз жанагы курттар гемоглобини ылдый болгондо, гемоглобин кан тапшырганда ылдый болсо, сөзсүз түрдө курттарга тапшырыш керек да. Анткени ошо алар биздин канды ичип, ошонун эсебинен анан кийин өздөрүнүн мындай жашоосун өткөрөт да, ошо менен көбөйүшөт, мындай тамактанышат, болгон биздин витаминдерибизди жейт. Ошондуктан мындай канчалык адам витамин ичип, мындай эме кылбасын, ошол курттарды ичип коюп эле организмде эч нерсе кетпей калат да, сиңбей калат. Эми ушул Коралл клубдагы жана Дарик эже айтып аткан парашютте аябай мындай уникальный чогулганда, ошол коробканын ичинде составы аябай жакшы. Бул жерде суперфлора бар, жана ичегилердин жана микрофлорасын, бактериялар бар да ичегилерде, пайдалуу бактериялар бар, которые ошо тамак сиңиргенге жардам берген, ошолорду байытат да. Жаман микрофлора бар, жаман бактериялар бизге организмге кереги жок. Аларды жок кылат дагы, пайдалуу бактериялар менен көбөйтөт да. Анан кийин парафайт бар. Парафайт бул 12 чөптүн жыйындысы. Бул чөптөр именно ошол курттарды менен күрөшөт да. Курт эле эмес, бул вирус, бактерия, грибоктор менен дагы күрөшө турган мындай банка, ошонун ичинде ошо чөптөр бар да. Көп учурда медицинский жана мисалы үчүн балада мите курт болсо, биз доктурга барганда алар деген бизге альбендазол же болбосо ушундай сыяктуу дарыларды берет да. Алар болсо көп учурда мындай токсичный болот да, боорду жабыркатат. Боорго аябай катуу тиет да, оор болот да. Анан
бул парафайт болсо аябай жеңил, анткени ал чөптөрдөн турат да, андай жанагындай токсичный действияси, таасири жок. Көп мындай ушундай анализдер болгон. Мисалы жакында бир ушундай случай болду да, окуя. Бир аял ошо баласына курттар болот, анализ тапшырса, анан курттарды кетирип мындай кантем деп врачка барганда, врач ошол жана медицинский аптечный препараттарды берген да, ошондо ал мындай интервал кылып 3 ай берген да баласына. 3 айдан кийин келип боордун анализдерин тапшырып аябай таң калганбыз да. Мен аябай көрүп таң калгам да, бул эмне үчүн ушундай кичинекей баланын боору ушунчалык жабыркап калган, эмне үчүн анализдер ушундай болду дегенде, ал билбейм эже, боорунда деле эчнеке мындай залап жок, жактан ушуну сурагам да, силер ушундай курттарыңар барбы, что-то эзонофилдери да көп экен десем, ооба ошо курттар бар болуп, биз ушундай аптечный ушундай дарыны ичкенбиз дегенде. Көрүңөр, ошол дарынын таасири кандай болгон балага, ал уже боорун аябай оор таасир эткен да. Ошондуктан мен ошол жана порошоктун ичиндеги чөптөр аябай жакшы таасир этет да. Анан мен өзүмдүн балдарымдын дагы мисалын ар дайым айтып келем. Жылына 2 жолу ушундай противопаразитарка өткөрөм балдарга. Себеби балдарымдын дагы ошо лямблиси дагы, анан аскаридасы да бар болчу да. И анан да айтып кете турчу нерсе, мен как анализ жасаган лаборант катары билем, что бир эле учурда, бир эле аскарида жалгыз эле болбостон, ал сөзсүз артынан лямблия да чогуу болот да. Же болбосо таксакара анан аскарида, таксакара анан лямблия. Же болбосо лямблия менен апистархоз болот. Ушундай булар деген мындай жалгыз эле болбойт да. Экөө чогуу болот да. Себеби биздин жанакы суубуз кир, Дарих эже айтып кетти го себептерин. Анан ошо балдарымды медикаментозный да бергем, жакшы болбой эле дайыма эле чыга берчү да, канча жылдан бери. Анан мен жана эрмендин мындай неме башы бышат го, ошо эрменди да санап берчимин, берип көргөм, катты кургатып, бирок эффект эле болгон эмес. Дарик эже бир жолу мага чөптөрдүн жыйындысы деп аябай блендерден майдалап, апачу да алчу, ондай порошок кылып берген. Аны болсо үйгө алып келип стөлүнө коюп койгом тиги. Ошентип бер депчи, анан кийин эле тамак ичкен эле, давайте бир кашыктан жегиле десем, ооздорун жабышып, ачпайт да, ачуусунанчы. Аны эптеп аны да жедирген, бирок эми ошентсе да ал деле таасир эткен жок да. Анализ тапшырсам эле кайра эле чыгат, тигилер кайра эле чыгат. Аны эмне кылыш керек деп, аны ушу коралл менен таанышкандан кийин балдарыма сразу берип баштадым. Себеби алар ошо курттар бар болгон үчүн экөө аябай аллергетик болчу да. Жана чөп эрмен бышкан учурда, чөптөр бышат го августтарда, дем ала албай кышылдап, вообще бүтөлүп калчу да, деп дем ала албай калышчу. Анан кийин ингалятор менен бронхторун ачып, ушинтип аллергия менен аябай кыйналдык да, аябай. Бишкекте мен деген профессорлорго алып барганбыз. Ошентип жүрүп анан коралдыкын берип баштаганда, биринчи эле жылы берип баштаганда эле чоң балам көбүнчө кыйналчу да. Андан сразу эле аскарида түштү да. Аскаридасы түштү, анан аллергиялары азайып калды. Мен жазында бергем, уже күзүндө аллергиясы жеңил эле өтүп кетти. Кийинки күздө бердим, анан кайра жазда берип, былтыр дагы аллергияларындай аз эле проявляться этип эле, анан кийин жакшы болду. Ошо улуу баламдыкы 2 жолу курттар түштү да, биринчи жылы да түшкөн, анан былтыр дагы түштү аскаридасы. Анан азыр дагы ошол жазында, сөзсүз түрдө жазында, күзүндө бериш керек да. Вот жазында азыр берип баштадым. Балдар деген ар кайсы жерде ойношот, мисалы үчүн жуубай эле жешет, огород баарыбызда эле бар, кыргыздардын үйүндө бар да, клубника, малина дегендер. Анан жуубай эле алып, огороддон алып эле жешет. Анан ит мышык менен ойношот. Ошол көбүнчө ошо иттен, мышыктан аябай көп чыгат да. Аябай ошолор
разносчик болот да, ошолор алар аркылуу адамдарга жугат. Аны болсо именно балдар жугузат да. Ошол дарык эже мен ошол парафайт жөнүндө эле айтып берейин. Калгандар дагы мүмкүнчүлүк берейин, аябай сонун, чоң рахмат Айзада. Сонун. Эми дагы биякта ким? Кундуз, Кундуз, сен болсо кайсы эме жөнүндө айтайын дедиң эле? Бул порошоктун составын. Баарыңар тең өзүңөрдүн оюңарды айта берсеңер болот. Биякта деген баарыбыз эле эме жөнүндө өткөнбүз да. Кайсындан результат алдыңар, же болбосо кайсы силерге аябай жагат, ушул жердечи оюңарды айта берсеңер болот. Анткени порошоктун составындагынын каалаганыңарды. Балким тиги эмесинен суперфлора жардам берди, же тиги лист черного ореха, тиги мен лист черного ореха жөнүндө мен айтып кетким келет да, өзүмчү. Дайыма айткым келет да ал жөнүндө. Азыр Кундузду угалы, Кундуз. Мен ошо суперфлора жөнүндө бир аз айтып берейин дегем да. Кандайсыңар? Жакшы, жакшы. Суперфлора деген ошо порошок эмне үчүн кошулган деген ошол мени ошол кызыктырды. Анан изилдеп көрсөм неме экен да, баягы ичтеги мите курттар жана зыян нерселер кеткенден кийин ичегин ичин пайдалуу нерсе менен толтуруш керек экен да, ошон үчүн ушул суперфлораны ушул порошоктун ичине кошушуптур. Анан суперфлоранын өзгөчөлүгү бул неме экен? Пайдалуу бактериялар үчүн эң жакшы шарты бар экен. Неме жей турчу тамагы инулин. Ошо менен кошуп чыгарышыптыр да. Ошон үчүн бул аябай бир өзгөчө ичегиге ушунчалык жагымдуу нерсе болуп эсептелет экен. Анан мен балам дагы 3 жыл мурда кесирдик кесүү менен төрөлгөн. Анан ал кезде продукцияны аз эле иччүбүз, мындай көп деле таануучу эмес. Анан мындай кечке маал эле негизи мындай маанайы тез эле түшө берчү да. Анан денесине да бир ырбак болуп бир нерселер чыкса оңой менен айыкпай. Анан кийин ушул суперфлора, сильвер макс, черный орех, ассимилятор, ушундай витамин Д ушуларды ичкенден кийин анан кадимкидей ошо денесинде чыккан кичинекей жаралар айыгып 20 күндүн ичинде айыккан. Анан маанайы жакшырып, андан кийин ошо продукцияларды үзбөй ичкенге аракет кылабыз да. Анан неме дагы бизде аябай көп көйгөй болчу, ичи өтө берчү да, жайыгышы дебей элечи бир мындай. Бир нерсеге тынсызданса эле ичи өтүп кетчү, жанагы синдром раздраженный кишечник деген сыяктуу сезиле берчү да магачы. Ичи өткөк менен да аябай көп неме кездештик. Анан ошо суперфлора, ассимиляторлор аябай жакшы жардам берген да. Анан балам азыр өзү теңдүү балдардан кем калышпай, мындай физикалык жактан, эмоционалдык жактан, баардык жактан мындай жакшы, толук, кандуу өрчүп келатат. Ушул Каралдын дарылары менен аябай жакшы дос болуп калдык. Сонун, Кундуз, аябай сонун. Маанайга кандай жардам берет десе, бул неме турбайбы? Ошо ичтеги серотонин гормону ичегиде түзүлөт экен да, пайда болот экен. Анан ал мээге, ичеги менен мээнин ортосундагы түз байланыш аркылуу анан маанайыбыз көтөрүлүп, өзүбүздү жакшы сезип калат экенбиз да. Ушуларды Аябай сонун, чоң рахмат, Кундуз. Чындап эле эмени мага да аябай ачылыш болгон. Ошо гормон серотонин деген мээде 25%, ал эми ичегинин ичинде 75% чыгат экен да, бөлүнүп чыгат экен. Ошон үчүн мен өзүм дагы бир мындай эме жасап көргөм да, ушул суперфлора жөнүндөчү. Мындай бир нерсеге капа болуп аткан элем, анан ошондо эми ашык ичип көрөйүнчү, атайын эмне болор экен деп ичип көрдүм да, эменичи. Суперфлораны 2ден ичкиле деп кеңеш берет го бияктачы, анан мен 4 ичип көрөйүн дедим да. Анан 4 ичип көрсөм ушундай сонун кылат экен, ичегинен ичичи мындай эмеге барганда, тиги туалетке барганда аябай жакшыртат экен, башкача болупчу сезилет экен. Анан ошол эле жерден бир жарым сааттан кийин эле менин чын эле жанагы болуп аткан абалым өзгөрүп калып атпайбы? Ошондо мындай өзүм эме кылдым да, андан кийин
ошо суперфлораны дайыма холодильникте сактачу болдум азырчы, мындай аягына чейин ичип салбайчы. Анан мындай бир ушундай болот го, бизде көп эле учурлар болот да, мындай бир капа болгончу. Ошол учурда ошону эстеп туруп эле ошону ичип алчу болдум да, мындай. Башка успокоительный нерсе эмес, ал эми суперфлора ошондой жардам берет экен да. Анан чын эле аябай сонун экен. Дагы кимде дагы эме бар ушундай өзүңөрдөн алган жыйынтык? Роза эже, сизде? Сиз кайсы жөнүндө айтайын деп атасыз? Роза эже, Саламатсызбы? кандайсыңыз? Кандайсыңыз? Аябай сонун теманы козгодуң, Дариха. Действительно, порошок пьют. Аябай баарыбыз эле ичип көрсөк керек, ичиндеги чаттагы участниктердин бүт баарын. Мен өзгөчө кызым жөнүндө айткым келет да, өзүбүз алган результатты. Кызым окуйт, иштейт, башка кызматы да бар, такыр колу бош эмес да, анан отуруп моундай детокс плюсту ичип, андан кийин порошокты ичип неметкенге такыр убактысы жок да, себептен эртең менен кетет, анан кечинде келет. Эмне кылаарымды билбей, мисалы аллергиясы бар болчу да, анан аллергия мындай башталчу да, жанакы бир чөптөр бышкан кезде, ошо кыртасы учкан кезде ошондо башталчу да, августарда. Анан жыл өткөн сайын ал срок уже сдвигаться этип, июльда башталды, андан кийин июньда баштала баштады. Анан эмне кылаарымды билбей, жөн эле ойлодум да, Дариха менен кеңешип, эмне береримди билбей, анан просто эле антипаразиттарканы берип көрөйүн дедим, суусу менен. Суусу менен берип көрөйүн деп эле анан баштадык. Корм муравьиного дерева, черный орех ичти. Анан ымысам иши кылса, акчам эмнеге жетти, ошону алдым да, анан бере баштадым суусу менен. Анан ушундай сонун результат алдык. Аллергиясы практически жок болду. Момундай мурдунан да, көзүнөн да, бүт жеринен куйулчу да, көзү кыпкызыл, как будто болеет, тамагы, иши кылса страшно воспалительный процесс. Башында ойлочубуз, бул грипп болуп атабы же вирусный инфекция болуп атабы депчи. Анан үйдүн баарын күндө жууймун да, терезе, балкондорго суу тряпкаларды илемин. Эмне гана азап тартчу эмесмин, ушул пыльцалар тигиден учуп кирбесин деп эле тигиден неме терезени да ачпайбыз, эшикти да ачпайбыз, ошентип курачубуз да. Кызымды көрүп алып, менин настроением бузулат, эми эмне болот депчи. Качество жизни орусча айтканда снижается. Бул жашоо эмес да эми, постоянно вирустай болуп, грипптей болуп турса, анан эмне кылаарымды билбей анан ошенттим. Ошенткенден кийин анан ошол жылы кызымдыкы жайында, былтыр, это ошол жыл эмес, былтыр аллергия кармаган жок. Правда, көлдүн жээгине барсак, көлдүн жээгинде, видимо, жанагы полынь аябай көп экен да, ошонченде тигиден күчү жетпей калды да. Эми быйыл 1 жыл болду антипаразиттарканы ичип атат. Суусу менен ичет, печенди тазалайбыз. Анан быйыл надеюсь, что көлгө спокойно барып эс алып келет деп чоң ишеним бар да. Анан баягынкы эле результатты айтайын, бир 2 жума болду. Неме ичип атканда, противить ичип аткан. Противиттин ичинде толтура аминокислот, это белок же. Аны иштетиш үчүн неме керек экен да, хороший желчь керек экен. А кызымдын желчи, видимо, слабый. Анан мен Бишкекке келдим. Бишкекке келгенде күндө стала готовить с мясом. Жейле эт жейле деп кыйнап аны эт жегизип атсам, анан колумдун бүт баары, моченин бүт баары аллергия калдайып чыкты. Калдайып чыкты. Анан калдайып чыккан эмне кылаарымды билбей, анан как-то догадалась, что ушунун желчи иштебей атат деп. Студейкинага рахмат, ушул айтып турат го. Когда белковую пищу расщепляет желудочный сок, анан жанагы желчный деп, анан желчный неметейин деп неме бердим, эмне эле, артишок бердим. Артишок бергенден кийин 2 күндөн кийин кол таптаза болуп чыкты. Это тоже своего рода аллергия, ал белок усваиваться этпей калды да, күчү жетпей калды, желчный неметпей. Анан ошентип эле мындай
бирдемени берип туруп анан ошо результатын күтүп, кандайдыр бир аңдып, карап, сравнивать этип туруш керек экен да. Анан ошондо билет экенсиң да, бул иштеп атабы же иштебей атабы, насколько организм зашлакован. Эми баягы ушунча жылдан бери шлак толуп келаткан организм бир жолкудан эле кетпейт, это однозначно. Бир жолкудан эле кетпейт. Например, менин боорум 1 жылдын ичинде жировой гепатоз кетти. А хотя врачи, УЗИ тарткан врач айткан, ой, элдин баары эле гепатоз, эчтеке болбойт, типа өлбөйсүң депчи. Но өлгөн жокмун, но зато последствия какие были, да? Это печень, основа экен да, кишечник, печень, да? От этого надо избавляться. Мы Кудайга миң миңте ыраазымын. Ушундай сонун жаралыптырбыз биз. Ушундай сонун жаралыптырбыз. Кичине организмге жардам берсек эле ал өзү алып кетет экен да андан арычы. Это мы просто созданы, уникальное мы создание. Анан ошол Кудайым бизге денени белек кылып бериптир да, белек кылып бериптир да, сонун ошо белектей кылып колдонушубуз керек экен да. Себеп дегенде белекти ыргытып ийсек, белек берген киши көңүлү ооруйт да. Тиде мен бир подружкам бирөөнө пальто подарить этсе, ал пальтонун жакасын кесип эшиктин алдына тигиден бут сүргүч кылып коюптур. Эттей расстроенный келген. Анан ошону так унутпаймын да. Анан ойлойм да, ушунчалык сонун дене берген, мээ берген бизге уникальный. Мени да иштетиш керек лечить. Омега эчип дегендей анан миң милте ыраазымын ушул коралловый клубка кезигип. Кызымдын аллергиясы башталганда я тоже жить не могла, думаю, өзүмдү күнөөлүү сезчүмүн да, мен эмне кылып салдым деп. А теперь вот быйыл эми көрөбүз да, дагы кандай результат болот. Вот жду, когда сезон начнется, анан көлгө барып кандай келет. Вот оказывается, почему-то көлдүн жээгинен аябай кармайт да. И вот в этом году. Ну, сейчас уже үйдөн, шаардын ичинен кармабайт. Это уже ошол вкратце көп сүйлөп койдум окшойт, кечирип койгула. Жок, аябай сонун сонун чоң рахмат. Бул аябай жакшы результат да. Аябай жакшы. Жанагы сезон деген, сенная лихорадка дегенчи, бул аябай катуу эмес беле. Менин эмедеги жеңемди билесиңер да, Караколдогучу. Ушундай болчу да. Просто помните, мен Нуртай жеңемденчи. Ошондой сенная лихорадка, жеңем кандай келин болуп келди, ошондон бери ошондой болчу да. Анан азыр деген Карал клубту мен 23-жылы кезиккенден бери жеңем ичип келатат. Вообще кармабай калбады, таптакыр. Акыркы жолу деген 25-чи ошол эмеге чейин экен, как раз биз Каралга кезигердин алдындачы, алар жанагы эме кыдырып Чолпонтага келатып, анан ошол как раз эме болчу, июнь айларында. Жана силер айткандай эртелеп башталганда, аныкычы мурда деген эме бышканда башталса, кийин эрте ушинтип башталып калган. Анан эмеге чейин жеткичектичи, ал дайыма жанында жана аллержи бирдемелерди салып жүрчү экен. Бирок ошону эме кылганда, жегенде жардам бербей койгон да. Үйгө келгенде моундай бүт шишип кеткен, анан давлениясы көтөрүлүп кетип, мен үйдөн укол сайып араң откачивать эткенбиз акыркы жолучу. Азыр болсо ошол мындай көздөрү деген кыпкызыл болуп шишип кетчү да, мурду такыр бышылдап, дем ала албай калчу таптакыр. Постоянно жанына салып жүрчү да. Ал эме жеңемдин ошол эмеси, бул продукцияларды ичет да, дайыма суу ичет, эмелерин иче берип, азыр деген ушундай аябай жакшы да, аллергиясы жок, действительно ошондой. Аябай сонун чоң рахмат, Розче. Дагы кимде эме бар, сонун биякта деген результаттар бар, Бүгүн мына Кундуз айтып атат өзүнүн кызы жөнүндө. Кундуз, сен дагы бөлүшүп кетпейсиңби? МСМди берип атып, кызынын результаты аябай сонун экен. Тоже детский паразитарка, Кундуз? Ооба да, эркеже. Биздики да эме болчу да, аллергетик. Башыбыз жара, могу бетибиз жара, могу беттеги эме кетти да. Бетиндеги, Эмеси кетти, анан шилекей куюла берчү да, кетчи. Кое берди, анан шилекей да токтоду. Жакшы, биз уже 4-чү ай ичип бүтүп атабыз уже. Жакшы буюрса сонун. Детский паразитарканы иштиңер силер, Ооба. 4 ай иштик. 4 ай. Мындан ары дагы тиги үстүнө бай күнү эмеден да айтып аткансың, мектептен силерди кызыңдын эмелерин, башкалардын анализ алганда, анда да жакшы чыкты деп, Сахарга анализ алганда биздики 3-2 чыкты, калганыкы 5-6, 4-6 чыкты полный. Биздики жакшы чыкты. Прям норма болуп чыккан турбайбы? Сонун болуп чыкты. Ошо балдарда деген Оказывается, 5-класс балдарда деле сахар 5-6 болот экен да. Өлө көп экен да.
ошол сахарды эмени көп жеп атат да баары тең тиги азыр эле мен тиги сырттан магазинге барып атпаймынбы эме алганы барсамчы, ошол жерден кичинекей бала жана моундай эмедеги сокту чыйпылдап тиги мамасы эме алганчакты жөн эле эмеси такыр чыгып кетти да. Чыдамыбы? Чыдамы чыгып кетти, такыр тиги жөн эле элдер турган, ошону алып бер, мага бер деп, тиги эмедеги жанагындай газировка болгон соктучу ошону. Анан аны деген мына папасы келип бир алып берет, садикке баратканда бир алып берет, монтип эле алып бере берет да, таттууларды көчөдө немеденчи. Анан аябай ашыкты жеп атат да, үйдүн үстүндө, үйгө келгенде столдун үстүндө толтура бардыгычы. Ошол дагы тиги курттардын көбөйүшүнө аябай жакшы шарт түзүп атпайбы? Алардын мындай аябай үзүлбөй көбөйүшүнөчү бирден бир дагы бир себеп болуп атпайбы? Азыр деле эметип калдым мен, тамакты карап калдым да, тигини жебе, муну жебе деп уже өзү деле көнүп калды. Аябай жакшы. Ошо тамактан тиги бул бирден бир эң бир себеби ошол болот эгерде эмени жукса деле, эгерде жебей койсо тиги таттууларды канчалык деңгээлде Еще эме чай вообще ичпейт да, чай ичпейт. Коралл суу эле только. сууну эле бересиң. Чай вообще ичпейт. Сонун аябай жакшы результат бул дагы. Аябай сонун дагы кимде ошол эмелердин мите курттар жөнүндө кимде дагы кандай результат бар ошол жөнүндө? Ким дагы? Меники Жүргөжөн дагы результаттарды алганда бала чагым баштап эле сөөл чыга Иштер нормал. колдорума, буттарыма, денелериме сөөл аябай көп чыкчу да. Ошо детоксту ичкенден кийин ошо сөөл чыкканы токтоп калды да. Бага дагы бир ачылыш болду. Жанакындай курттар детоксту ичкенде, ошо витаминдерди ичкенде жанакы оозу губка сыяктуу турбайбы? Жабышып калып турбайбы? Тиштепчи. Ошол экинчиси ичпей калып, эшикке чыгып кеткени, тиги заң менен чыгып кеткен мага ачылыш болду да. А эгерде жанакы аптекадагы эмелерди ичкенде, алар иштен эле өлө берип, анан алар токсин чыгарат деген нерсе мага аябай ачылыш болду да. Демек биз туура витамин ичип, туура тиги курттардан арылып аткан экенбиз да. Жанакындай ичибиз эметпей, ириңдебей, ичибиз чирибей, ошол эки ачылыш болду. Анан андан башка эле улам витаминдерди иче бериш керек экен. Улам күчтүүсүн, улам жакшысын, улам эмесин иче берсек элек ошол эки сонун результаттарды берет экен да. Мен дагы ошо силерге жолугуп, ошол эки детоксту ичип, мен аябай глубокий депрессияда болчумун. Депрессиядан чыктым да. Аябай сонун эже. Уйкум жакшы болуп калды. Аябай сонун да. Аябай сонун эже. Ушуга деле жардам берет экен да, депрессияга деле, уйкунун эмесине деле. ооба. Анткени азыр деген, азыр жана сиз айтып атпайсызбы, тиги эмелер химический эмеген аптечный дарыларды ичкендечи, альбендазол, мебендазол жана курттарга каршынычы азыр деген көп жерде айтып калды. Ал аябай Айзат азыр баса белгилеп айтып кетпедиби? Ошону ичкенде схемасы мененчи, мына мен 2009 баштап схемасы менен иччүбүз да. Ошол альбендазолдучу. Анан көрсө деген ал аябай токсичный экен да, мындай ал курттарды эч качан өлтүрбөйт экен. Негизи адамдын денесинин ичинен курттар өлбөйт экен. Алар деген эгерде химический неме таасир эткенде, дарылар таасир эткендечи, алар мындай жанагындай былжырак болуп оролуп алат экен да, слизь. Андан кийин тигинин таасири, химиялык тиги таасирлери өтүп кеткенден кийин кайра чыгып алып, анан ары тукумдай берет экен аларчы. А бул порошоктогу курттарга жана сиз айткандай анын эмелери деген иштебей калат экен деген, парализует деген бул жанагы ачуу чөптөр гана таасир эте алат экен. Алар ачуу чөптөрдөн ушунча эмелери тиги эметип калат экен да, иштебей калат экен ошо жана сиз айткандайчы. Алардын анан ошондо тышка чыкканга алар тышка чыгат экен да, жанагы кармагычтар иштебей калат экен да, тырышыпчы. Ошон үчүн бул аябай таасирдүү экен да. Берки эмелерге, ал тиги медикаментозный химияларга эч качан алар эч кандай эме алышпайт экен, агачы реакция кылбайт экен. Алар мындай сразу эле жанагы эме болуп алат экен дагы, капсулировать эте алат экен дагы, и всё, анан таасирлери өткөндөн кийин кайра андан ары чыгып алып иштей берет экен да.
Анан дагы бир бул эменин уникалдуулугу бул кара булуттунчу, мен ошону аябай баса белеп айтып кетким келип атат. Мына биз эмеден бери мен среда күнү, үчүнчү күнү, төртүнчү күнү мен эмеде болдум да, тиги Ак Суу районунда болдум. Ошол жердеги больницадагы именно медиктерди барып ошолор менен кездешип алып, жанагы эме менен көрдүм да, аппарат менен алардычы. Лабораторияда иштеген врачтар, ошол жердеги лаборанттар, ошолор көрүнүштү да. Анан ошол жерден тиги өздөрү айтып атышат. Эми тиги мите курттар жөнүндө билет да, алар күндө көрүшөт да азыр Айзат айткандайчы. Анан баардыгында ушунча көп да немелер, проблемаларчы ушунча көп. Анан эмелерди ичишкен, аларчы жана медикаментозунучу айтып атышат. Бирок деген эч результат жок, мындай такыр бирөөндө дагы мындай бири калбай ушунча көп да, аябай көп да түрлөрү. Анын үстүнө деген алардын ар бири мындай оп-окшош экен да, ошо лабораторияда иштегендердинчи. Кандары дебейдимби, тиги ооба канынын эмеси болуп атат да, жанагы аябай угуп калышкан да эмелерге, реактивдерге. Анан алар аябай растворлор менен иштешет да, тиги кечки эмеде иштешет, жабык зданиянын ичинде иштешет да, тиги эменин ичиндечи. Токсичный, аябай токсичный экен да, мындай отравление тяжелым металлом моундай келеген список чыгып атты да баарынанчы. Андай кезде иммунитети түшөт да. Анан тиги мите курттар андан бетер жакшы да аларгачы. Суу ичишпейт экен, мындай суу ичкен адам жок экен. Ошол жерде бир 20 киши көргөндө бирөө да суу ичпейт экен, бирөө дагы ичпейт экен суу. Эч ким суу ичпейт экен. Анан бул каралдын уникалдуулугу ушунда болуп атпайбы? Кан копкою болот да, суу ичпейт да эч кимчи, өтү копкою. Ал немеге каршы иштечү тиги бул деген тиги кандын коюлугу болбош керек, алар агыш керек да, мите курттар жана токсиндер чыгыш керек. Ошон үчүн карайсыңар, биринчи программаны берип, канды суюлтуп, өттү агызып, лимфаны агызып, анан кийин мите курттар иштей албаган жана шылачной эмени акыбалды түзөт экен. Ал жерде мите курттар жашай албагандай шарт түзүлөт экен дагы. Анан ошондо алар чыгып кеткенге шашышат экен да. Анан ошонун үстүнө жана ачуу чөптөрдүн жыйындыларын бергенде, анан аларды жанагы мынтип кадимгидей эле кыргызча мындай түп-түз айтсак, жөнөкөй айтсакчы, мындай калчылдап, титирип, тиги парализует деп атпайбы, ошентип анан тышка чыгат экен да. Биз өлтүрө албай турбайбыз алардычы. Алар аябай акылдуу, ушундай интеллектуальный деп атпайбы аларчы. Мындай акылдуу, уюшкандыкта жашашат экен да аларчы. Бир нерсе келатканда шак эле жанагы былжыракка кирип алат экен. Бүттү ага эч нерсе таасир этпейт экен. Терең кирип алат экен. Эгер дагы химический бир нерсе таасир этсе, андай терең тканьдарга дагы кирет экен да, арыраак. Ошон үчүн жанагы альбендазол, мебендазолду биз схемалап ичкен күндө дагы мен аябай көп ичип өзүм балдарыма да берип атам да. Ошондо тиги альбендазолдун схемасынчы. Ошондо деген эч кандай жыйынтык албаганыбыздын себеби ошондо экен да. Анан бул каралдын уникалдуулугу ошондо экен. Жанагындай аябай сонун баардыгын изилдеп туруп, анан эме кылып коюптур да. Эң сонун ушундай шарт түзүшкөн экен. Ушул мени аябай таң калтырат, тиги ким Жылзыч айткандачы. Анан эмелер результаттар аябай сонун экен. Сонун результат болду. Тиги эмеден биякта айылда бир баладан 78% эме чыкты эле да. 78% лямбли чыккан. Анан ал жанагы здоровый стартты ошол тиги лист черного ореханы, анан кийин эмелердин баарын тең ошо корал майын суун ичип ошондой кылган да. Сильвер гель ичкен да. Бир айда андан тышкары 9 түр курт бар экен андачы. Ичегисинде мите курттар бар экен. Лямбли тиги өтүндө турат экен 78. Баланын бети деген аябай жаман болчу. Анан омурткаларында дагы мындай эме экен, сколиоз экен да. Бир айдан кийин барганда бала деген аябай сонун болуп калыптыр. Бир эле айда. Аябай таң калдым да, ошо лямблинин ушундай жогору проценти ушундай сонун болуп кетет экен. Анткени медицинада мен көп кезде көп көргөм да, эч качан лямбли кетпейт да. Эч качан кетпейт. Бул биз менен азыр Таня группада отурат, именно инфекционист врач. Мен мурда тиги иштеген больницада иштечи да. Ал аябай жакшы врач да, бул эмеде райондо азыр Караколдо частныйда иштейт. Ага деген мындай очередке жазылып элдер тынбай келген врач. Анан ошонун эмеси тиги аптекадан именно ошол врач жөнөткөн, тиги эмеси келбеди өткөндө, фармацевт келинчи, аптекада иштеген. Ал айтпады, ошо Халима Сабыровна жөнөтөт, бирок дайыма аллергия болот дейт балдар. Жанагы химический эмени бергендечи, ал тиги схемасы менен берет да. Ошону ичкенде аллергия болот, бирок мен ошол айыкканын ким айтчы, ал доктор өзү да айтканда, негизи бул лямбли кеткенин көргөн жокмун депчи. Мындай жеңилдетип схемасын беришет экен, бирок кетти деген эч ким жок да.
ушул баланын жакында далил болду да, тиги баланы жана 9 курттанчы 4-өө калыптыр бир айда. Жок. Анан тиги бала аябай сонун болуп калыптыр. Лямбли жок эмеген кетиптир да, ошо эмеси жок да. Анан Лямбли кайра алыштыбы Дарик эже? жок, алышкан жок. Тиги эмеген бир аз дагы бар деди да ошолорчу. Ал эмеге кичинекей бала болгон үчүн көпкө жетет дагычы. Узакка жетет да, тиги здоровый старттын ичиндеги да неме да. Мамасы экөө ичмек да, негизи мамасында аябай көп болчу ошо лямбличи. Бирок деген тиги эмени тиги балага эле бериптир. Мамасы ичпейлик, ошо балам эле айтсын деп ойлоптур да. Анан Кундуз, сен жана айткан результатты аябай сонун тиги балдарын алган. Кундуздун жумушундагы бир келинди немеси бар. Тырмагын жечкенде прям моундай эле жеп салчу экен тырмагын. Вообще жок дейт тырмак. Анан кечээ байкасам дейт тырмагы өсүп ичине кирт болуп бупузун болуп кетиптир дейт. Вообще биринчи жолу болду ушундай деп аябай таң калып атпайбы? Ошо паразитарканы бергенде алар деген эмелери менен болчу. Жөн эле тиги толтура анализдер менен алып келген ошо баланычы. Анан аябай сонун экен да немесичи, тиги баланын. Демек ал жанагы эмелери жетип атат да, сиңип атат балагачы. Курттар кеткенден кийин азыр медицина деген муну какшап калган. Жанагырки эме деген бар да, анемия деген бар, ферритин жетпейт деген бар, гемоглобин ылдый деген бар да. Ошондо доктурлар сөзсүз түрдө тиги курттарга анализге жөнөтөт. Анан жанагы эменен альбендазол схемасын беришет. Азыр деген элестеткиле, реанимациядан альбендазол берип калыптыр. Мен аябай таң калып атам. Берүүчүлөр альбендазол жазат экен. Доктурларчы. Эми башка жок да. Себеби деген ушунчалык деңгээлде бизде курттар аябай көбөйүп кеткен да. Бирок тиги эмелерге, боюнда барларга, боюнда бар эмес, мындай деле ал тиги эмедеги такыр этпей атпайбы, эч кандайчы жардам бере албайт экен. Эмелерчи, альбендазолдор. Но ошону баягы билгендер ошол да. Муну эмне айткым келип атат, анткени мына могу азыркы лист черного ореха, кара муроино, дерево ушуларды жана боюнда барлар деле ичсе болот экен. Мен аябай көп бердим. Көп бердим да. Анан биздин жерде айрыкча ошо жанагы лист черного ореханы мындай келгенден ар бирине берем да, балага дагы, аялга айрыкча. Аял менен балага өтө керек, анткени анда юглон көп да, жана йод көп. Биз тиги аны ар дайым эле иче берсек, өзүңөр байкап көрсөңөр, ошону деген тамактан кийин сооруп ичсеңер, эгерде күнүнө 2 капсулдан 2 маал 3 маал ичсеңерчи, мындай эме болуп каласыңар, аябай энергия пайда болот. Күчтүү болуп каласыңар да. Кечке чейин чарчабай, мындай настроение жакшы болуп калат. Эмне үчүн? Себеби деген ошол именно мореки эмеде бизде щитовидный железа калкан безде сөзсүз түрдө неме бар болот экен, инфекция бар болот экен да. Бактериальный инфекция көбүнчөсү ошондой экен да. Анан биздин бул лор органдарда аябай көп экен да. Биринчи бияктан жугат да. Бурун көңдөйдөн, ооздон биз тамак менен кошо жейбиз, жанагы эмелер жакшы жуулбаган жашылчалардан, сууда көп болуп атат эмелерчи, ошолор деген сайылып турат экен. Ана жанагы биз соргондо эменичи, тамактан кийин жанагы именно сооруп жесе, эгерде лист черного ореханычы, ал аябай жакшы болот экен. Бул ошо лор органдагы эмелерди кетиргенге жардам берет экен. Анан сырттан жуузбаганга жардам берет экен. Ошондой эле тиги эмеген жанагы калкан безге, щитовидный железага йод берет экен. Элестеткиле, канча тараптуу бизге пайда берип атат да. Жөн эле тиги мен эме кылгым келет да, ушуну мындай болушунча тиги жарыялап, ырдап, айтып, лист черного орехадан элечи. Жанагы башында уктуңарбы, укпай калдыңарбы, Татьяна Анатольевнанын айтканын, монголдор келип туруп анан бир эле эки эле неме менен иштейт экен деп атпайбы? Эки эле продукция мененчи, лист черного ореха и кара муроино деревосы, селена туура кылат да. Себеби биз опокшошпуз аларгачы. Мал менен жашайбыз, анан аябай деңизден алыспыз, бизге йод жетпейт. Биздин ар бирибиздин калкан безибиз жабыркайт, балдарыбыз деген күндө жуузат. Эгерде ошол лист черного ореханы бере берсек балдаргачы, анда алар оорудан алыс болот. Акылы да жакшы болот, анткени анда йод бар да. Анан тиги жукпайт, куртту кетиргенге жардам берет. Мунун немеси деген аябай мындай пайдалары аябай зор да. Аябай сонун. Назгуля, сенде кандай эме бар? Кайсы эмеден ошо мите курттарга каршы кайсы продукциядан сенде сонун результаттар бар да сенде? Мен өзүмдө көп да результат. Мен аллергияны бүт түрү менен оорчумун да. Бүт аябай көп. Чаң-паң, койду тамак аш, даже жыт. Ушундан да аллерgia болуп калгам да мен. Ошонун баары кетпеди. Ошо эмеден эле кетти, детокстан, парашюттардан кетти да. Азыр эч аллергиям жок, почти жок деп айтсам болот да. Анан эме тиги бир эжени ого эмесин айтып беребиз го, результатын. Туберкулез эже бар болчу. Аябай эме да, тяжелый формасы окшойт, ошо открытый даже
элдерге да көп кошулчу эмес. Анан ошого мен 3 эле дарыны бир 6 айдай бердирдим да, тиги суу, анан Д витамин, анан карамурин берип атам. Бөлөк акчасы жетпейт. Ушу 3 эле сизге жардам берет деп эле берип бердим да, сууну иче бериңиз, Дны чача бериңиз, карамурин соро бериңиз депчи. Ошентип атып деген тиги больницадан вообще аны деген чыгарып коюшкан да. Болбойт, адам болбойт депчи. Анан бир 6 айдай ошону ичип аябай жакшы болуп кетип, бар анализ тапшырса, врачтар өкмөттөн калыптыр да. Эже аябай жакшы болуп калыпсыз да, өпкөңүз аябай жакшы болуп калыптыр да. Анан азыр Алматыга көчүп кетти. Ошол жактан ичип атат. Ошол жактан ичип атат. Аябай сүйүнүп атат. Назгүлдө рахматын айтып, аябай ыраазымын. 39 килограмм болуп артып кеткен. Куртакыр. Чоң эле эже, 70-теги эже. Анан азыр кичине вес алып жакшы болуп, анан кыз ошо Алматыда болчу, алып кетиптир. Элдерге да кошулбай калган да. Такыр анан кадимки эмеден чыкты ошол. Депрессиядан чыкты эже. Кишилер менен сүйлөшүп жакшы болуп, анан чачтары да кичине карайбады, ак чачтар. ооба. Чачка аябай таасир этет экен, чачка. Таасир этет экен, ошо таң калдым да. Курттар кеткенде аябай таасир этет экен. Анткенде деген витаминдер сиңип баштады да. Көрсө деген тамак аштанда эле тиги ошо болушунча сиңет экен да. Сиңгенде ушундай жакшы эме болот экен да. Бул жерде азыр СТЖ отурат, СТЖде аябай сонун результаттар бар. СТЖ сиз дагы бөлүшүп кетпейсизби? СТЖ барсыз. СТЖ Жок окшойт да. Эрке анча сиз айтпайсызбы, сизде сонун. Мен кечирээк кирип калдым, тиги бир жака чыгып кеткем да. Кандайсыңар? Жакшыбы кыздар? Кандай СТЖ? Жакшы, баары жакшы. Жакшысызбы? Сизде сонун результаттар бар. Ошону бөлүшүп коюңузчу. Кубанычтамын силердин үнүңөрдү укканга. Менин результатым аябай жакшы болду негизи. Мен ичкениме ушу 1,5 жыл болуп калды. Анан ошондон бери деген такыр үзгүл эметкен жокмун да. Үзгөн жокмун. Продукциянын баарын ичип. Биринчи ушу тарыхка кезишкенде бутум басылбай, аксап чыгып, аябай кыйналып жүргөм. Артроз второй степени деп айтышкан. Анан сразу эле эмеден баштадым, детокстан баштадык. Дарыхка. Детокс, магний, витамин, анан Silver Max ушуларды алып, витаминди алып, ошолор менен детоксту жакшы ичтим аягына чейин. Эмесин эметпей, интервалын деген. Туптура ичиптирмин азыр ойлосомчу. Андан кийин эле детокстан кийин эле ушу паразитарканы да ичиптирмин азыр ойлосом. По очереди эле иче бердим баарын элечи. Анан билуронду ичтим. Анан билуронду ичкенден ушу биринчи билуронду ичкенде эле мага таасир. Мен аябай таң калдым да, бутум мурункудай оорубай калды, басканым тың болуп калды, вестен да түштүм. Аябай жакшы болду. Андан кийин кайра бир билуронду ичтим, андан кийин кайра 3 айдан кийинби, 4 айдан кийин кайра экинчи билуронду ичтим. Андан да кайра жакшы болду да. Азыр бутум мурункудай эмес. Азыр кыймылдаганым шандагай болуп калды, жакшы. Анан ушу жанагы эмелерди ичкенде, продукцияны, детокстан эмени ичтим да, еще деген кошуп Женераны. Silver geldi постоянно жеп аттым. Ашказанымдан болбоду. Сизде жана хеликобактериңиз эмет да, хеликобактер мына мите куртка каршы, бактериальный инфекция. Ошол деген ошого каршы. Могу баягы тапшырсам, меники 9-8 болуп атпады беле. Азыр 2 бөлүк 8 экен. 2-3кө жетпейт экен да. Аябай түшкөн турбайбы? Жакшы түшүптүр да. Аябай түшкөн. Өзүм да сезип атам да, ушу эме. Ашказаным жакшы иштеп калганына. Бир эмес 2 барып калдым да, мурун 4 күндө, 3 күндө, 5 күндө араң барчумун. Азыр бир күндө 2 барам. Ушундай результат алдым. Аябай кубанычтамын ушу.
ушу продукцияга кезигип силерге келишкениме. Ой, айвесонун биз да Жакшы кубанычтабыз. ысылдап. Сиздикичи. Анан эми могу жана эмени ичип атам, Татьяна Анатольевна айткан надпочечниктериме деген коэнзим менен лип эмени ичип атам, солодканы. Ушул дагы жакшы жардам берет экен. Муну дагы 10 күн ичип, 10 күн токтотуп, кайра 10 күн ичип ушинтип атам. Бөйрөгүм да жакшы болуп калды да. Циститим кармабай калды. Циститим да кармап аткан. Ушундай результаттар сонун. Айвесон. Кайсы продукциясы болбосун, баары тең жакшы экен. Жакшы иштейт экен. Ооба, айтканындай иштейт, айтканындай. Ооба. Айтканындай айвесон. Эмеси побочный жок, наоборот деген организмге деген витаминдин баары жетет экен. Баягы сага түшкөндө көрбөдүң белең, витаминдин баары толук экен. Сарыбин менен эле глицин жок болчу. Сарыбинди ошондон бери ичип атам. Глицинди деген аптечный витаминди ичип атам. Ошо. Сонун эже. Ушундай Айвесон, результаттар. сизге да ийгилик каалайбыз. Азаматсыз ошо сонун результатка жетип. Эркан эже сизди угалы эми. Сиздики вообще сонун. Баарыңарга салам. Кеч кирип калдым. Башымды укпай калдым да. Мен турганым эме да, өзүмдүн баламдын эң эле сонун результат бергенин айтып берейин. Биринчи эле детокс плюсту ичти. Детокс плюсту 1 ай ичти. Андан кийин парашютты ичти. Ошол парашют андан кийин здоровый старт ичти да. Ошол ушунчалык организмин тазалады, баягы жаш болгону үчүн бат действие берет экен да. Эми постоянно көзүнө тирсек чыгып, 1 жыл кетпей койду ошо тирсек. Бул түшүнчү эмесмин да, бул тирсеги эмне кетпейт. Тигини эле ичип, муну деле ичсе такыр кетпей койгон. Ошо менин баламдын ошо ичинде деген ошо паразиттер ушунчалык көп экенин билчүмүн да. Ушул бир тазаланса деп ойлоп жүрчүмүн да. Анан таттууну аябай требовать этчи, аябай жечи да таттууну. Ошол эмеси кичине бир аз ошо стресс болуп калып, сахар көтөрүлүп, холестерин көтөрүлүп кеткени ошол концепциялардын жардамы аябай чоң болду да. Бул детокс плюс ичкени, андан кийин парашютты ошо антипаразитарный кылып ичкени, андан кийин здоровый старт ичкени, ден соолугум бир топ жакшы болуп кетти. Азыр мына тиякта жүргөнүнө 2 жыл болду. Чет мамлекетте жүргөнүнө 2 жыл болду. Мындай өңүнөн карасам, өңүнү жакшы, аябай. Баягыдай эмеси жок, көзүнө чыгып бат-баттан эле тирсек чыгып кеткен жок. Жакшы жүрөт да. Анан жакында дагы ошо мен дагы настаивать эттим да, ошо детокс плюсту дагы алып ичти. Простойн алдыбы же плюстун алдыбы, ошону ичти азырчы. Ошол эме менен сезон менен улам ичип койгону жакшы жүрөт да. Мен ошо эмеге Каралга баа бердим да. Кудайым ошого туш келген аябай жакшы болду да. Анткени биринчи ошо жанагы сахары көтөрүлүп, өтө көтөрүлгөн жок, бир 6 болду да. Анан холестерини көтөрүлүп, ошо эме болгондо врачтар деген ар кандай дарыларды жазып бергенде, как раз мен ошо эмени өзүм ичип баштаган болчумун да. Бүт дарылардын баарын эчтегесин ичпейсиң дедим. Жазып бергендеринчи. Толтура анализдерди тапшырды. Анан бул дарыларды эчтеке ичпей туруп эле ушуну ич дедим. Ушул Кудайым ошого жолуктурганы аябай жакшы болуптур да. Толугу менен полностью ошо жакшы болуп кетпедиби? Тиги чет мамлекетке кеткенде переживать этип жүрдүм да, бирок аябай ушундай жакшы болду да. Азыр жакшы, азыр жакшы да. Ушул ойдон дагы ушу кайталап ичип койсо, антипаразитарный ичип койсо аябай жакшы болмок, бирок жугушу кичине баягы жолдо жүргөн үчүн ден соолугуна баягы магнийди, анан витамин Д'ны постоянно ичип атат да. Ошонусу жакшы, ошол. Анан алды дагы эме жанагы майндсетти алды. Карнитинди ичип атат, анан артишокту ичип атат да. Сонун болгон турбайбы? Жакшы. Эми өзүмдүкүн айтпай эле коеюн, убакыт өтүп атат. Меники да жакшы. Сиздики айвесонун да ошо жанагы эмеден карамуравиновое дерево эмени постоянно ичесиз го, ошол жөнүндө бир аз айтып коесузбу? Потому что азыр куртка, миде картка каршы. Аябай сонун результат болуптур. Мен деген мурун бат-баттан эле жөтөлүп, бат-баттан эле грипп боло берчү. Мына бул 2,5 жыл болду ичкени.
Менин тегеремде жүргөндөрдүн баары эле чүчкүрүп ышкырып эле ооруп эле жатканын көрөм. Температура болуп элечи. Ошолордун арасында эле жүрөм да. Эми бирок деген ошону мен мындай эме болуп калдым да, ишеничтүү жүрөм да. Анткени дегенде организмди бул суу тазалап атат. Суунун пайдасы аябай чоң экен да. Мен деле ошону айтып калам да. Жок дегенде ошо боореки каралуу сууну эми суу бар баарыңарда ушуну кошуп коюп ичип эле жүргүлөчү депчи. Бирок эми ичпегенден кийин эми эч кимди мажбурлай албайсың да эми. Бирок бат-баттан баягы сен көрүп кеткен Абиданы билесиң да. Ошо көндөн бери 3 жолу ооруду. Ооруп атат. Мен ошондо эки жолу ооруганда айткам да. Ай сен деген очистка кылып койчу. Организмди тазалап койчу. Кичине арылчы. Могу ичиңдеги эмелерден арылчы. Өң дагы мына кара көк болуп турасың. Ошондон арыласың. Мындай жардамы бар десе. Көп көңүлдөгөн эмес. Эми дагы азыр температура болуп, азыр да көрбөй калдым да, келбей калды. Негизи каралдын эмеси да бул суу менен жок дегенде эле ушу башкасын ала албай калсаң да ушу сууну үзбөй ичип турган жана кислотный желчный баланстык деген мындай эметип турат экен да. Врачтар деле азыр врачтардын өзлөрү айтып атат да. Мен бир врачка жолуксам бүгүн айтып атпайбы? Өзү врач экен. Азыркы врачтар туура эмес эле дарылап калды дейт. Азыркы ушул моменттеги вирустарга, мына ооруларга врачтардын көбү алы жетпейт депчи. Ошон үчүн деген бул витаминдер менен организмди мындай поддержка кылып туура өзүбүзгө карашыбыз керек деп өзүлөрү айтып атат да. Ооба. Азыркы тиги врачтар деген көпчүлүгү деген эмени ичпей калышпады, жана антибиотиктердичи. Мен муну мурда эле кезиктирип, мурда деди мен качан 17-жылы кеткен мен тиги эмеденчи, медицинадан. Ошондо эле деген эмелер врачтар колунан келсе эмелерини, мен кайнежелер врачтар да ошол балдарына антибиотик берчү эмес да, таптакыр. Эмеген алдын алып эле деген бирдеме болуп келатса календуланы үйүнө кармайт, ошону берет. Ушундай бир нерселерди жасап турчу да. Алар деген анан жанагы мед представительдери, жанагы эмеге аптекага фирмалардын представительдеричи, ошолор өздөрү категорически ичпейт. Бирөө келип айтканда, мен муну эч качан эмеге тиги бербейм балдарыма деп айткан. Мына мени деген каралга жазган, Татьяна Анатольевнанын астына жазганчы, фармацевт, өзү деген провизор, врач да, фармаколог. Ошол айткан, мединститутта окуп атканда эле дейт. Мен ошондо боо жериме чечип алгам дейт. 5 баласы бар экен ал. Кимдин Перизаттынчы, мени жазган. Айтканда мен деген мединститутта окуп жүргөндө эле, мен окуганда эле өзүмө сөз бергем дейт. Мен эч качан ушуну бир да адамга бербейм, балдарыма эч качан бербейм деп чечкем деп айтканда. Ушундай бунун зыянын эмесиненчи, касиетинен. Тиги мен дагы бир эмени айткым келип атат. Тиги ошо паразиттарга кошулганчы, жана масло чайного дерева. Менин күйөөм жана эмеде иштеген да көп жыл, тиги шахтер да. Анан өпкөсү аябай ооручу да, тамеки да тартат. Ана биз үйдөн күлө берчү, балдар дагычы мындай кичине эле деген эгерде жел, катуураак желге туруп койсо, мындай чыгып эле келсечи, бүттү. Чүчкүрүп, бышкырып, башым деп анан дарчып жаткылчы. Мен башым ооруп калды, анан баарыбыз эле күлүп атчыбыз. Жел үйлөп койду атамды деп балдар күлүп калчу да. Анан быйыл болсо эме кылдык, жанагы ошо продукциянын баарын эле берип келатам, корал майында постоянно, анан өпкөсү ооруган үчүн H500-ту бердим. Татьяна Анатольевнанын айтуусу боюнчачы, анализдери начар чыкты кышында, ошондо сахар көтөрүлүп текшери. Анан аны мурда эле берчүмүн, анан аны дагы ичип атты. Анан могу айрыкча акыркы эмедечи, жанагы масло чайного дерева менен кокостун маслосуна кошуп туруп ошону эртең менен бергендечи, аябай жакшы экен да. Просто ушунча таң каларлык экен. Ал деген эмеге кирип алган да, жумушка, тиги пансионатка кирип алган, көл жээкте кыштата иштеп чыкты. Жана көл жээк кандай суук шамал болуп турат. Ошондо бир да жолу ооруган жок да. Элестеткиле, бир да жолу ооруган жок, бир да жолу жөтөлгөн жок. Хотя деген жана сахары көтөрүлө эметкен, адышка болсо дагы бирок ооруган жок. Ушунчалык эме баа берсеңер болот экен. Анан аябай экономичный экен жанагы масло чайного деревачы. Мына мо именно лор оорганда болот экен да, бүт баары биз жутуп атпайбызбы, дем алып атабыз, ошо жугуп атпайбы? Тиги жанындагылар деген бир сыйра бышылдаса деле, неме кылса деле, анан ал эшикте ошо пансионатта көлдүн жээгинде суукта, кышы менен тынбай иштеп чыкты, бир да жолу ооруган жок. Ушул мени аябай таң калтырды да, бул укмуш эме результат да. Анан жана масло чайного дерева деген эмени билесиңерби? Противогрибковый, очень прямо аябай күчтүү противогрибковый эффект эмейт экен. Аны күнүнө бир эле маал берсеңер, чындап эле мындай таптакыр эме, мындай
эметпейт экенсиң. Жукпайт экен жанагы. Ооруп аткандардын жанында жүрсөң деле жукпайт экен. Ошол Ооба. күнүнө бир эле жолдон 2 каплядан баштап жегенбиз. 5ке чейин мен тиги кышында деген ой 5-6дан деле капать деп берип аттым, анан аябай көпкө жетет экен жанагы каплялаган үчүнчү түгөнбөйт экен жөн эле. Могу бирөөсүн деген биз 5-6 ай жедик го эмени. Масло чайного дереванычы. Ушундай сонун экен да. Тим эле мындайды эмеден көрдүңөрбү эле элестеткиле 5-6 ай мындай 1400 5-6 айга жетет экен. Анан деги эмеден кокосовый масло дагы ал эме кылып атпайбы, ушу өттү иштетип атат. Эртең менен тигини жегенде биякта калат экен. Мындай биринчи билбейм, айтып атышат, мен кечке баарын айтып атам да, ушуну жегиле, себеби бизде көп экен да, аябай көп болуп атпайбы мите курттар. Бияктан жугуп атпайбы баарычы, дем алып атабыз, оозубуздан жугуп атат. Башкалардан жукканда ушуяк аркылуу жугат да, ооз, мурун аркылуу жугат да. Ушунча сонун эме болот экен да бул. Прям эмени ушул эмени баардык эмеге айткым келип атат. Себеби биздин жерде курт өтө көп. Жанагы сууда көп болуп атпайбы? Лямблий дегенчи. Мен жанагы эме менен аппарат менен көрүп атам да. Аябай бийик экен проценттери. Мына эмедеги ак суудан тиги мени чакырган келиндин баласынан көрүп алып аябай таң калдым да. 90%төн өйдө жогору экен, элестеткиле тиги эменичи. Бою өспөйт, тамак сиңбейт, тиги баш ооруп турат деп атпайбы, мен түнкүсүн такыр уктабайм деп атпайбы. Мне так скучно дейт, тиги телефонду кечке тиктейт, уктай албайт, себеби уктатпайт да тиги. Ал мите курттар деген түн ичинде баардыгын тиги ал өт иштебегенде анан башка курттун баары аябай кирип алат экен. Себеби өт тиги эменин баарын тең кетирип турат да. Ал өзү эменин өттүн ичинде отуруп алат экен да тигилерчи. 12 ичегиде өттү отурат экен, лямбличи, именно ушул жерде. Андан кийин анан жанагы билесиңерби, эменин тиги лямблилер жөнүндө айтканда неме деп аткан, 1 кубический сантиметрде ал деген миллион болот экен, 9 сааттан кийин бирге бир көбөйөт экен, элестеткиле. Лямбли ушундай жестокий, коварный экен да. Андан сактаныш үчүн биз деген неме аларды жок кылам деп аракет кылбай, биз өзүбүздүн органдарды бекемдеш керек экен. Эң башкысы ошол болуп атпайбы? Биз жана профилактикага көңүл бургула деген ошол экен да. Эгерде силер лист черного ореханы сорсоңор, эгерде ошол эле чайный дереваны эле жеп туруп эле лист черного ореханы эле сора берсеңерчи, мен жөн эле эме мындай 100% болбосо да 50% точно курттар өтө оорулор даже ушу жукпайт экен. Ар көздө кете албайт экен да, мындай кете ар көздө кете албайт экен. Муну мен прям бул кышында көрүп, ушунчалык баа бердим бул коралдын продукциясыначы. Чын эле аябай рахмат да, эми эле миң шүгүр ушуга кезигип калганыбызга. Жанагы антибиотиктен башыбыз чыкпай, биз үйдөн деген мен эме запастап койчумун да жанагы эмелердичи, тиги күйөөм ушундай көп ооручу да жанагы. Жел үйлөйт, анан температура болуп башып эле башым дей берчи да. Ибупрофен дегенди пачкалап алчумун да. Температура эле боло берчи да. Ал аябай вредный. Аябай вредный, аны деген любой нерсе вредный да, любой химический нерсе вредный, ал өзүнүн эле тиги эмеси тиги боор ооруйт, баардыгы тең да, баягы эмеденчи. Ал ушундай сонун болду да, биз тиги ибупрофенди мен акыркы жолу качан алганымды унутуп калдым, уже ал да жана баш оору деген такыр айтпай калдым. Хотя мына кышы менен ушундай сонун жыйынтык болду да. Сонун зум болду, кыздар, дагы кимде эме бар, ким дагы эмесин бөлүшкүсү келет? Убакыт болуп атат окшойт, потому что Татьяна Анатольевна дагы кийинки зумга кирем деди эле, биз өтүп кеткен турбайбызбы убактыбыздан? Рахмат, аябай жакшы өткөрдүң. Аябай сонун болду, баарыңарга ийгилик каалайм. Ошол эмеден колдонгула баарыңар тең. Жакшы болуңуздар. Жакшы салгыла баарыңар тең. Мээңиздер жакшы. Дарыкка ушу экен нерсе. Бүт баарына жөнөтүш керек. Баардык аллергия болуп аткандардын бүт баарына жөнөтүш керек дейм. Ооба, бул эмени тиги эме кылып атпайбы, Татьяна Анатольевна запись кылбадыбы? Азыр деген мен немеге Татьяна Анатольевнага айтып туруп анан чыгам да. Азыр тиги эме кылалы. Макул. Же болбосо чыгып туруп жазып койгулачы эмеге, Татьяна Анатольевнанын эмесинечи. Азыр чыгып туруп, мен баарыбыз чыгып кетсек эме болуп калат экен, жазылбай калышы мүмкүн экен да. Эмеге айтам. Татьяна Анатольевна. Татьяна Анатольевна. Секундочку. Да. Так, я обязательно сохраните, потому что очень классный зум получился. Татьяна Анатольевна, спасибо большое.